Ekonomika tarmağında men acис emесмин, бирок Россиядан помидор кирип атса, Белоруссиядан алма келип атса, Казакстандан башка продукталар кирип атса, ошол обидно деген сөз айткым келет да. Анан МВД системасы боюнча бая айтып кеттим. Азыркы учурда биздин милиция кызматкерлер патриоттук сезимде гана иштеп келатат. Ошондуктан мен суранып кетем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Сооронбай Шарипович, колдоо маселе жагын бир караштырып койсоңуздар. Себеби эгерде биздин мамлекетибизде коопсуздукту биз камсыз кылсак, инвестиция дагы келет, бизнеске дагы жакшы шарт түзүлөт, негизинен жакшы шарт болот да. Эгерде коопсуздук маселесин биз чече албасак, келген инвесторларды жерлерде зериккендин бардыгы келип чочутуп турса, эч ким келбейт. Анан кийин Сооронбай Шарипович баягында мен 2 ай болуп калды окшойт, Нариман айыл өкмөтү боюнча маселени көтөргөм. 1 жылдан ашты. Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы мыйзамсыз Кыргызстандын 12 гектар жерин сатып, соттолуп, облус сот тарабынан ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирип, бүтсө дагы азыркы күндө ал жумушта отурат. Каракөл шаарынын акимин 6 соттик жерди туура эмес бир камокко берип койду деп жумуштан алдыңыздар. Ошону менен биргеликте Жалал Абад мэриясы мыйзамсыз 1 гектар жерди сатып жиберип атат. Сот тарабынан чечим чыгып атат. Бул мыйзамсыз, бул ГСИНга караган жер болчу. ГСИНга кайтарсын деп атат. Ага жок дегенде бир сөгүш жарыяланган жок. Таш көмүрдүн мэри мыйзамсыз кыймыл аракеттерин кылып, Таш көмүр шаарына канча деген зыян келтирсе, сот тарабынан ал жумуштан бошотулсун деген чечимдин чыкканына карабастан, ал бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен айтайын дейт элем, бул эмне деген мамиле? Кыргызстандын кызыкчылыгына, Кыргызстандын жерине, мамлекеттүүлүккө бул эмне деген мамиле? Же боло береби бизде ушундай? Мына адамдар келип атат, жетекчилер, министр болуп атат. Мына 2 министр транспорт айткым келет. Министр болду, жаңжал менен кетип атат. Артынан кылмыш иши козголот деген сөздөр болуп атат. Бул эмне деген көз караш? Бул кадрлуу маселеге биз кандай көз караш кылып атабыз? Барып аткан киши анда барып мен урдап, бирдеме кылып, жеп, тоноп, ашып кетсе 1 жыл иштейт экенмин деген ой менен барабы биздин министрлер? Ушул нерселерди ойлоп, мен баягы ойго келдим да. Мне задержал обидно депчи. Ошого көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат.